Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туғандар, кандайсыздар? Бүгін Кудайым буйрса ишке чыктым дагы. 14-нче сменам. Күнгө 5-нче күн экен, жума. Бүгүн еще неме дейт го? Выпускной күн экен го. Анан бүгүн ночка чыгып атам. Ден келе чыгыш керек болчу, просто ден күндүз өзүм семейный үйдөгү иштерим менен жүрүп калдым. Ошо менен анан эми ночка чыгып атам. Saat 18:35 болуп атат. Биринчи заказым алдым. Шелепихинская набережнаядан. Бара турчу жери Звенигородская 13 дейт. Жакын эле жер. 4 километрге барат. Ошол силерге бүгүн кызыктуу смена болот деген ойдомун. Эми жалаң молодежьтер болот, мастар болот. А можно нас 4, 5 дегендер, 5, 4 отургандар болот. Эми ызылдашып эпте иштейбиз эми. Эмне кылабыз, айла жок. Чыдаш керек дегендей. Парк боюнча достор, эгер силер ишеничтүү жакшы таксопарк издеп аткан болсоңуздар, лимит да бүтүп атат. Лимит бүткөндө трудовой договор менен иштейм дегендер болсо, мен силерге келечек таксопаркын сунуштайм. Трудовой договор менен кошулуп иштесеңиздер болот. Суткасына 300 рубль жана 2% таксопарктын комиссиясы менен. Жана ошондой эле самозанятый болуп кошулуп иштесеңиздер болот. 1% таксопарктын комиссиясы менен. Самозанятый болбой эле жөн эле кошулуп иштесеңиздер болот. Яндекстин офисине барбай эчтеке болбой эле мурунку эскиче эле 4% парктын комиссиясы менен жана ошондой эле трудовой договор албай эле кошулуп иштесеңиздер болот. 3% парктын комиссиясы менен. Экранда көрүп турган номерлерге жазып, чалып кошулсаңыздар болот. Анан айта кетер турчу нерсе, көбү чалсак албай атат деп атат. WhatsApp номерин жазасыңар. Прямой звонок ала алышпайт, анткени алар чалуулар өтө көп болот. Ошондуктан WhatsApp номерге жазсаңар эле силерге кандай документтер жөнөтүш керек, эмне кылыш керек, дальше айтып беришет. Ошол достор. Кеттик, анда биз жумушту баштадык. Силерге бүгүндү көрүү, бизге болсо кассовый жумушту койчу эле. Ошол сыяктуу. Девчонки, все, пока. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, девчонки, нам нужно... Кто-то спереди садит. Да? Норм? А вы нам откроете? Нет? Ага, сами разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Так, и... Ну и все. Ну, у меня, конечно, есть там кровь. Далеко нет, ничего? Нет? Вообще никак? Все хорошо. Кеверес континенталь, да? Да. А после операции, ну вот само восстановление? 1799 рубль. 16 минута. Где-то 4 километр, 4 километр ушундай болду. Блин. Жаңағыдай женский өзлерінің темаларында сүйлөшүп келди, böyle. Чё тең тынбай сүйлөйт экен, чё тең противный. А вы нам откроете дверь деп. Бир эшикти өзү ачып ошо. А вы нам откроете дверь. Следующий заказ бар. Большая Никитская барат. Престинский балдан. Тоже 4 километр барат экен. Буга 1 километр 100 метрден бар ол кеткен. Нормальный подцепочка. Сүйүнчүү деп койбойм. Рейтинг түшүп кетти. Рейтинг 4.94 түшүп калды. Кечээки лысый койду окшойт. Лысый жолбосу жаңа аэропорттон алып келген. Ошо экөөнүн бирөө койду да. Яндекске жазып койдум. Ушундай несправедливо оценили, короче, рассмотреть и восстановить депчи. Баягыда да ушундай болгон да. Тоже жазып койгондо кайра кайтарып берген. Мунусунда эмне болот билбейм. Но кайтарып бербейт го дейм, мунусуна кайра бере беребизби деген сыяктуу болчу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот телефон забыл. Да ладно. Вот, возьмите, пожалуйста. Я пока подзаряжу, если можно. Большая Никитская. Так, точно. 1799 рубль. 14 минута. Телефон унутуп коюптур. 17 Pro Max чалды, сүйлөштүм. Яндекске жазып койгон. Забыли вещи депчи.
чалды. Азыр эми ушуну алып барып бериш керек болот, пока алыс кетип кала электерчи центрде жүргөндө. Алып барып берип коеюн. Яндекстен промокод алалы. Ошол дальше жумушту улантабыз. Здрасте, я к да, вам да, за да. телефоном. А Пожалуйста. скажите мне ваш номер, я вам переведу деньги. То, что вы Мне приняли. который звонил, он сказал, он перевезет. Ну все, ладно. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, всего доброго. Вот так, достар. Бердик телефон. Эми дальше иштейбиз. Дальше ишти улантабыз. Яндекс номер заказ жаз, анан арып беркин жаз, деп атат го жана. Ушундай забыли беши деп жазып койсомчу. Тиги болсо акча которуп коем деп, тигиси мунусунан алган жокмун, эми экөөнүн тең алып алсаң уят го. Тигиси которбой билбейм. Ошол достар, дальше жумушту улантабыз. 19:49. Жана койдум, бирок линиядан чыга элекмин, заказ берилик пока что. Ассаламу алейкум достар. Кандайсыздар? Саламдашып атканым. Бүгүн 6 болду. Кечээ пятница күнү жумушту баштап, видео тартып баштап, жумуштун аягына чыкпай калдым. Жана заказдан кийин жана телефон кайтарып бергенден кийин дагы бир заказ кылдым. Ошо менен заказ чото көпкө күттүм. Еще пятница, ночь иштегим келген жок. 4-5 чыгып тажатат, мастар чыгып тажатат деп туруп эле эртең эле деңге чыгайынчы деп, ошо менен жумушту аяктап келип, бүгүн деңге чыгып атам. Саат 10:59 болуп атат. 10:00 линия чыккам. Жа рейтинг түшүп кетпеди эле. Рейтинг дагы ошонун айынан Яндекс менен дагы көп жазышып, чалышып, анан чото тайник түшчүдөй болуп калды мага. Проверка кылчудай болчу. Ошого галстукта тагынып, дресс-код соблюдать этейин дедим. Үйдөн чыгып эле сразу заказ алгам. Уже платное ожидание 33 минут болду. Третья Хорошовскайдан алгам, бара турчу жери Барыковский переулок дейт. 12 километрге барат экен. И ушулда тайник болуп калышы мүмкүн. Анткени немесе требованиясы көп экен. Поездка в тишине, не звонить, свое детское кресло, ушул сыяктуу. 33 минут болду, платное ожидание эле. Тек неме менен клиент менен жазышсам, чыгып атам деди. Мындан канча минут мурун? 10 минут мурун жазгам. Күтөйүнбү же десем, сейчас выходим, ждите деген болчу. Жок, уже 33 минут ожидания. Негизи мындай моментте 10 минутага төлөп берет Яндекс ожиданияныкын. Андан кийинки жөн эле клиент отмена алып салса же өзүң отмена алсаң, андан кийинки убактарга төлөнбөйт. Ошон үчүн чыгат го деген ойдомун. Ошол достор, бүгүн видеонун ушул продолжениясы болот. Тиги видеону просто баягы кечээкү видеону мен тартып отуп эле сразу монтаждай берем да. Эмгектикке кетпесин деп ошого продолжение кылып атам бүгүн. Бүгүн иш кандай болот? Ошол жөнүндө байкап көрүп турабыз достор. Кеттен. 8639. Райфайзен. Да. Да. Ага. А вы отмените заказ, да? Да, сейчас. Ага, спасибо. Заказ отменен. Так, достор. Тиги пассажирим все-таки чыкпай калды. 35 минут ожидание болду. А эмне кылды дебейсиңерби? Короче, мындай кылды. История заказов. Отменен. 3519 рубль по карте. Карта менен болчу да. Заказы 3519 рубль Яндекстен түштү за отмену. Анан клиент өзү чалды. Ушундай бара албай калдым. Тиги чаттан жазды да, бара албай калдым. Номер напишите, я вам переведу деньги депчи. Анан чаттан номер жаза албайсыз да. Номер кетпейт жазсаңчы. Айттым, короче, вы мне позвоните, я вам продиктую депчи. Чалды мага, чалып. Номерим айтсам 5000 рубль которду. Клиент, пассажир. Нормально. Келдим, отурдум, күтүп 5000 рубль которду, плюс бул жактан безналичный болгон үчүн 3,5 миң ал жагынан түштү. Биринчи бүгүнкү күндүн биринчи башталышы чото жакшы башталып атат. Вообще сон. Ошол достор, пока жаңылык ушундай. Здравствуйте.
Проспект Вернадского. Закрывайся. Так, достор. Проспект Вернадского 92. 26 минута. Қанша ақшасы? 3390 рубль. Мұны қай жақтан алып келдім? Народное ополчение алып келдім, үй жақтан әлі. 3-ші заказ бүгінгі күннің есебінен. Бұға чейін дағы бір каратыш ошол жақтан әлі бір заказ қылдым. Жаңағы отмена болған заказдан кейін. По счету отмена болған. Ох, блин, бүгін парковка қойып аварийканы басып отырмын. По счету екінші заказ болды. Отмена болған заказ есепке кірбей қалды да. 6080 рубль. Енді бұл жақтан деле заказ болуш керек. Бүгін 6-ші күн центрға киргенде деле толық жоқ. Ушул жақтан эле күтөм заказды. Добрый день. Здравствуйте. В Рио. Да, все. 1799 рубль, 8 минута. Рио 3 километр. Юго-запад метро жақтан берке Риоға алып келдім. Юго-западқа келсең эле жаан жай берет. Негизи ушу башка райондордо жок, юго-западта постоянно жаан болот го. Машинаны жууп чекчейтип койдум эле, айра. Эптеп-септеп жаап кетти. Заправкалар эмне болуп атат? Толтура го, битконго бүт заправкалар. Немедечи эле тиге электромобиль вообще неудобный, зарядкага барып убактың өлөт, убактың кетет депчи. Азыр эмне болуп атат, силерде айткылачы. Карасам, мага караганда бензин куйган кыйыныраак болуп калды окшойт, барып кээ бирөөнү айтып атат, 1 саат 2 саат күттүм заправкада депчи. Ошол жагы кандай болуп атат? Добрый день. Здравствуйте. Так, мы с вами поедем. Ага. Так, это на вас ругается. Надо будет пристегнуться. Заглушек нельзя нам ставить. У нас бывает, проверяет Яндекс стандарты сервиса, если увидят. Штраф, да? Блокирует. А блокирует? Да. 2255 рубль. 16 минута. Наличка екен. 2300 рубль. Центрға келіп қалдық. Жаанур үйді окшойт. О, центр коэффициент жарылып отыр го. Бирок бизге коэффициентмен бербейт да, оңой менен болуп калат, бирок оңой менен болбойт да. Алдыңкы азыр немени ойлонуп калдым бир нерсенчи. Кудайдын кудурети деп ушундайды айтат да. Алдыңкы жанагы отмена болгон заказга 5000 рубль которбодубу? Ошол жөнүндө. Ошол заказды 40 минуттай күтүп отурбадым, ожиданиячы. Анан ошо ожиданияда отурганда телефондон мамам менен сүйлөшүп калгам. Сүйлөшүп калсам, Бишкекте жүрдүк эле, Кудай тамак берели деп ошо дайынданып жүрөбүз деп калды да. Анан эл катары эле айдын аягында меники дагы немелерим бар. Платежторумчу бир 250 миңдей платежум бар. Каждый айдын биринде. Ошого акча чогултуп жыйнап жүрөм да. Анан мен акча которуп коеюн, анда там продукты суратып иши бир нерсеге жетип баягы неметип калар депчи. Десе мамам айтып калды, жок тим эле кой. Сен өзүң ал жактарыңды эптештире бер депчи. Жок дегенде бир аз которуп коеюн ошумча кылып деп 5000 рубль которгом. Анан ойлоп койдум, ушу көбүрөөк эле которсом болот эле депчи. Анан 5 мүнөт арадан өткөн жок. Жанагы пассажир чалып 5000 рубль которуп атпайбы. Ушундай чалбай эле отмена кылып койсо болмок. И так эле акчасы түшүп атат 3500 рубль карта менен. Анан ошону чалып туруп 5000 рубль которуп атат. Анан азыр ойлонуп калып атпайм ошол жөнүндөчү. Бул Кудайдын кудурети да.
Ошол достор, ошону айтып коеюн дедим. Заказ түштү, кийинки заказ. Кутузовский проспект барат экен Новинский бульвардан. Ну, подача алысыраак 4 километрден. Отмена кылсаң бул жакта отургузуп коет да, ошон үчүн отмена кылмай жок. Эми 2000 рубльдык заказ да. Короткий эле подача. Канча бир 3 километр барат го дейм. Ну, зато 2000 рубль. Здравствуйте. Здравствуйте. Кутузовский проспект, это Редисон, да? Да, это причал Мамуш. Да, причал. Ну, в среднем, если вот мы вдвоем, Тимати ходит к нам, вот, он оставляет где-то 150. Ну, они только вот парение, поесть немножко, попить и все. 150, да. 3 часа. Максимум, что там есть, ну, чай, нормально, чай, мед. Самовар, чай 8 тысяч. Канча 2 километр ушундай эле келдик. 1799 рубль. Кутузовский проспект, Редисон причалга. Жанагы заказда. Уктуңар да. Тимати келип 150 миңге тамактанып кетет дейт. Жөн эле отуруп тамак жеп кеткен. Элдер 150 миңге тамактанып жүрөт. Кудайым буюрса биз дагы андай күнгө жетебиз антип. Бирок антип акча коротпойт болушубуз керек, 150 миңге бир тамактанып кетипсечи. Бирок акчаң көп болсо, может, ошентип эле каласың. Биз акчабыз жок, ошон үчүн айта беребиз да, 150 миңге тамактанбайт болчумун депчи. Бирок эми болгондо ошентип эле калат да элдерчи. Акчаң турса, көп болуп атса. Ошол достор. Посмотри на той неделе, куда ты хочешь ходить, я посмотрю Давай билеты. свои поскидывай. Давай Ну, пос- хочешь, ты сейчас на связи будешь? Да, ой, конечно, еще бы. Давай, дорогая, пока. Пока, до встречи. Здравствуйте. Мягусик, все. Так, мы с вами едем в Большой Афанасьевский переулок. Да. Вика. Вика. 12 минута 2006 рубль. Центріне келіп қалып. Итім байқай қалып тұрмын. Bir gözlü біреумен сөйлер, қарасам итімен сөйлешіп отыр да, ё-моё. Ала өресім не қылабыз. Байқатпай салып отыр. Андан кейін түштемек білек. Қанша заказ болды? 6-7 заказ, 12.312 рубль касса. Нормально. Бүгін көп күттіріп еле беріп отады арт-артынан еле. Короткий, но нормальный. Да, çalışıyoruz. Здравствуйте. Балчук. Пойдите, конечно. Балчук 1910 рубль, 16 минута. Я вам там оставил чаевые, дейді ғой. Көрөбүз қанша келет. Ушул эле жерден кайра заказ бар. Прямо ушул жерден эмес эми. Следующий заказ. Кайка барарын көрбөй калдым. Немени өчүп салдым. Гибкийдичи. Кечээ күнү кайсы бирөөдөн немесинен көрүп калдым. Инстаграмданча. Бир билерман айтып отур. Гибкий менен заказ анча бербейт, эффективный менен жакшы берет депчи, гибкийди өчүрүп эле салган жакшы депчи. Анан ошону угуп мен өчүрүп койдум. Ол жерден разворот можно деп атат. Разворот алып кетсем кантип можно? Разворот алганга болбойт экен го, ё-моё. Навигатор көрсөтүп атат можно деп. Ары жактан айланып келейин эми. Because they have a strange, like, Спасибо. Пожалуйста. something about...
эшикке элиттин пассажирлары сразу эле билесиң да, эшикти жапкандан элечи акырын чык деп доборчук менен жабат да. Элиттик эместер таң эттире бири коет, ё-моё. 45 минута 4665 рубль дейт. Бүгүнкү заказдардын эң эле короозу деп коебу. Жирный болду окшойт. Бүт эле каратыш менен жүрбөдүм эле. Одинцовго келип калдым. Бирок менин оюмча арзаныраак эсептеп койду. Анткени 2 точка болду да, жолдон остановкасы менен болчу. Так, эми бияктан кайра центрди көздөй эле кетебиз го. Двордон мондай чыгып кетсек болбойт экен. Артка кетиш керек экен болчу. Ленинградский проспект 37/7 2583 рубль 24 минута. Гостиница Савойдон алып келдим, центрдан. Саат 11:46 болуп кетти. Жанагындан канча 1-2 заказ кылдым окшойт. Заказ токтоп калды кадимкидей. Вообще бир момент калтырып койду. А так 12 заказ болуптур. Уже 12ге чейин мындан кийинкиси 12ден кийин болот го дейм. 12ге чейинкиси 21737 рубль болуптур касса. Бүгүн 0дон баштаганбыз. Ошо менен эми дальше азыр саат 2ге чейин иштейин деп атам. 2ге чейин дагы убакыт бар. Алдыда дагы эмне болуп кетет, ошол жөнүндө айтып деп көргөзүп киргизип берем достор. 12 саат 1ден 24 мүнөт өттү. 12ден вообще заказ берген жок. Центр жактан 1-2 заказ берди. Подачасы алыс болуп, атмен болуп кетти. Үйгө чейин келдим, линияда болуп эле үйгө чейин берсе берди деп. Үйгө жетип калганда бир заказ берди. Албай койдум. Уже үйгө баягы настрой алып алгандан кийин үйгө эле кирейин деп. Доход кандай болду? 12ге чейин бүгүн 0 доход менен баштагам. Бүгүнкү күндөчү 22037 рубль болуптур. Бирөө да 300 рубль которуптур. Ошо менен 22037 рубль. Анан 5000 рубль жана эң биринчи заказдан эле заат менен 5000 рубль которбоду эле. Ошо менен 27000 болуп атат. Расход бүгүн кандай болду? 10000 рубль аренда, заряд 1000 рубльдин эле заряды кетти. Азыр дагы 45% турат. Мен канча бир 80% менен баштадым, ушундай бир 1000 рубльдин эле заряды кетти. Бүгүн жалаң короткий заказдардан мындай шаар ичинде жүрүп берсең заряд деле кетпейт да. 1000 рубльга тамактандым. Ошо менен 12000 расход болуптур. 10000 жана 5000, 15000 рубль бүгүн доход болуптур. Ошол достор. Бүгүнкү жумуш ушундай болду. Оюңарды обязательно жаза кеткиле. Сунушуңар болсо, сунушуңарды жаза кеткиле, сөзсүз түрдө. Анан лайк обязательно, лайк. Бизге мага ошол эле лайк. Лайкты канча көбүрөөк бассаңар, значит жагып атыптыр, значит көрүп атыптыр деген сыяктуу бир стимул менен дальше тарта беребиз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман эсен, сак саламатта туруңар.